саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. 3 өспүрүм 6 жаштагы кызды түркүгө байлап өрттөп жиберишти. Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында өспүрүмдөрдүн шоктугунан кичинекей кыз жабыркады. Тажикстандын президенти бул ишти жеке көзөмөлүнө алды. Тажикстандын ички иштер министрлиги берген маалыматка таянсак, окуядан кийин 3 күн өткөн соң шектүүлөр кармалды. Кыздын денесинин 65% күйгөн. Ал номер 3 шаардык ооруканага жаткырылды. Дарыгерлер секелек абалы өтө оор деп баалашууда. Иштин материалдары прокуратурага жөнөтүлдү. Окуя 19-июнда Сино районунда болгон. Шаардан 5 чакырым аралыкта жайгашкан аймакта өспүрүм балдар кичинекей кызды дубалдын түркүгүнө байлап өрттөп жиберишкен. Бул Акбарометр KG. Орусияда 19 жаштагы кыз сууга чөгүп бараткан 3 баланы сактап өзү каза болуп калды. Орусиядагы Вологда шаарынын тургуну сууга чөгүп бараткан 3 баланы сактап өзү каза болуп калды. Окуя Кубенстеги көлдө болгонун чет элдик басылмалар жазып чыкты. 19 жаштагы Елизавета, 12-9 жана 7 жаштагы туугандары менен көлгө барган. Балдар сууга түшүп жатып бир мезгилде чөгүп баштаган. Елизавета аларды суудан жээк алып чыккандан кийин өзү чөгүп кеткен. Жерине куткаруучулар келип, суудан кыздын жансыз денесин алып чыгышкан. Каза болгон кыз жогорку окуу жайында филология факультетинин студенти болгон. Булак Супер KG. Мектепте окуган балдар жана кыздар насыбай тартышат, дейт адис. Кыргыз өлкөсүндө мектепте окуган балдар жана кыздар насыбай тартышат. Бул тууралуу 24-июнда парламенттин социалдык маселелер боюнча комитетинин отурумунда адис билдирди. Анын айтымында өспүрүмдөрдүн арасында тамеки чеккендердин саны азайып, насыбай тарткандардын саны өсүүдө. Тамеки чеккендер насыбайга же электрондук тамекиге өтүп жатышат. Бул зыяндуу каражаттарды пайдаланууну көзөмөлгө алуу керек. Өлкөгө электрондук тамекилер мыйзамсыз алынып келинүүдө. Насыбайды жасоодо курамы боюнча талаптар аткарылбай жатат, деди депутаттарга адис. Аталган комитеттен насыбай, кальян жана электрондук тамекилерди сатууну көзөмөлгө алган мыйзам долбоору биринчи окууда карап жаткырылды. Булак Супер KG. Малдын богу аралашкан саздын суусу, Жумгалдын Лама айылын эли курттаган сууну ичүүгө аргасыз. Жумгал районунун Лама айылынын тургундары таза суу көйгөйүн чече албай, малдын заңы аралашкан саздын ылай суусун ичип келе жатышат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймакта кабарчысы маалымдады. Айылдын тургуну Азизкан Жакшылыковдун айтымында, элдин кайрылбаган мекемеси какпаган эшиги калган эмес. Кер суунун айынан айылда 1 жаш келин жана 1 апа альвакоккоз оорусу менен ооруп көз жумган. Учурда айылдагы мугалими ооруп. Ден соолугу өтө начар абалда болсо, мектеп жашындагы 1 кыз операция болду. Суу чарба департаменти болсо акча жок деп кол куушургандан бөлөк чара көрбөйт. Айыл өкмөттүн бюджети аз. Президенти Сооронбай Жээнбеков быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялап, 2020 жылга чейин Кыргызстандын бүт аймактары таза суу менен камсыз болсун деп тапшырма берген. Айылда 600дөн ашык тургундар жашайт. Айылга 1988 жылы суу түтүгү тартылып келип, 1-2 айдан кийин эле иштебей калган. 2003 жылы Кызылай коомунун жардамы менен бир булактан суу келип жаткан. Ал булак соолуп калып, азыр саздак сууга кошуп коюп ичип жатабыз, дейди ал. Пенсионер Мейман апа суу түтүктөн капкара болгон ылай суу агарын аны айласыдан чыпкалап тундуруп ичип жатышкандарын айтып кейиди. Ал эми айылдык кеңештин депутаты Эрлан Азизкан уулу таза суу боюнча жогору жакка бир канча ирет кайрылып, алгылыктуу жооп келбегенин белгиледи. Өкмөткө, президентке чейин кайрылдык, эч бир алгылыктуу жооп жок. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоордун тизмесине кирген. Долбоордун наркы 8,4 миллион сом деп белгиленген. 2020 жылы башталып, 2021 жылы бүтөт деп жатышат. Бирок мындай катты буга чейин көп эле алып келебиз. Жыл өткөн сайын эле мына аны болуп келишет. Буга чейин 2018-2019 жылдары бүтөт дешкен. Андан деле дайын жок. Жогору жактагылар губернатор, акимдерге жасагыла деп буйругун берип жатат. Аким айыл өкмөткө берет. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн чамасы жетпейт. Айылдын бюджети болгону 3 миллион сомго жетпейт. Дотацияда отурабыз. Ошондуктан өлкө башыдан таза суу көйгөйүн чечип берүүсүн суранабыз, деди депутат. Айыл тургуну Союзбек Дөөлөткелдиев таза суу чурголорунун башында турган суу топтоочу жайда шарт жок экенин билдирди. Суунун башындагы суу топтоочу жайга чыпка орнотулган эмес, хлорлоп туруучу да жабдыктар жок. Саздагы курт кумурскалардын таштаган жумурткалары, ошол эле суу чыкчу түтүктөрдөн чыгат. Сууда саз жыттанган баткак суу. Өкмөт көзөмөлгө алса болот эле, айылда ансыз да оорулар көбөйдү, деди ал. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү Бакай Эсенгулов айылдагы шарт начар экендигин белгиледи. Биз Лама айылына барып келгенбиз. Барып алып сууну көрүп ушунчалык жаман болдум. Чынында аябай оор экен, момун эл экен.
адам өлүмү да болуптур. 21-кылымда жашап жатабыз. Бийлик эмнени карап жатканын билбейм, деди Эсенгулов. Жумгал айыл өкмөтүнүн башчысы Майрамбек Исаков айылдагы таза суу көйгөйүн жөнгө салуу 2020-жылга пландалганын айтты. Лам айылы биздин Жумгал айыл өкмөтүнө карайт. Айыл элинин күчү менен жылда суунун башын тазалоо иштери жүргүзүлүп келе жатат. Дагы тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жумушту долбоор менен жасаш керек. Суунун башындагы чыпкалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Бул жумуштар боюнча райондук суу чарба департаментине кайрылып келе жатабыз. Бирок департаментте Лам айылына таза суу тартуу боюнча кезектебиз. 2020-жылга Арис программасы аркылуу таза суу планга киргизилген. Кудай буйруса жасалып калат деп турабыз, деди Исаков. Эколог Динара Кадырбекова мындай сууну көп убакыт колдонгондор өнөкөт ооруга чалдыгышаарын билдирет. Кир сууну айлап жылдап ичкендерде өнөкөт оорулары пайда болот. Мисалы ичеги карын ооруларына сырткары жүрөк, бооруга таасир берет. Ошондой эле тиш оорулары күчөйт. Сууну тазалоо керек, деди ал. Жумгал райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгерлери Лам айылында болуп сууну текшерүүгө алып кетишкен. Мекеменин башкы дарыгери Ринат Муктасов суунун алгачкы анализи чыгып, анда микроб бар экени аныкталгандыгын айтты. Биз текшерүүгө алдык. Азыр бул боюнча текшерүү жүрүп жатат. Келерки дүйшөмбү күнү да толук маалымат ала аласыздар. Азырынча сууда микроб чыкты. Биз айылдагы суунун башын, ичин тазалагыла, кайра анализ кылабыз деп 3 күн мөөнөт бердик. Облуска жана район акимине да маалымат берилди. Негизи сууну ичкенге болбойт. Эгер тазалоо иштери болбосо, сууну токтотуш керекпиз. Сууну токтотсок, ичүүгө тыюу салсак, анда да көйгөй жаралат, деди Муктасов. Булак турмуш